Салам достор, бала тарбиялоо процессиндеги да бир кызыктуу кейс менен сиздер менен бөлүшкүм келди. 16-17 жашар кыздын апасы кайрылды эле. Кызым үйдөн чыкпайт, эч ким менен сүйлөшпөйт, эч нерсе менен кызыкпайт, эч нерсе менен алектенбейт. Ал тургай мектепти дагы таштап койду, эч ким менен сүйлөшпөйт. Ошол өзүнүн бөлмөсүндө эле эртеден кечке телефон менен жатат. Кандай кылам, эмне кылып жардам бере алам деп. Толтура диагностикадан өткөндөн кийин дагы кандайдыр бир мындай себебин табуу кыйыныраак болду да. Анткени балага сый мамиле кылышат, ата-энеси сүйүп, анын айтканын баарын аткарат. Үй-бүлөдө мындай атмосфера, үй-бүлөнүн жубайлардын ортосундагы мамиле баары жакшы. Аягында бир кызыктуу нерсе келип чыкты да. Мен ушул кейстен мындай бир кызыктуу өзүм дагы сабак алдым. Күчтүү апа чабал балдарды жаратат деген мындай бир фраза пайда болду да. Биз көп айтабыз го, кыйын кезеңдер мындай күчтүү инсандарды чыгарат, ал эми тескерисинче мындай жакшы убактар мындай чабал инсандарды чыгарат деп. Ошол сыяктуу күчтүү апа чабал балдарды өстүрөт. Күчтүү апа дегеним эмне? Бул көрсө, ал апанын ушунчалык кандайдыр бир ичинде бир мындай коркунуч дагы эмес, кандайдыр бир мындай күчтүү каалоо, баласын, ошол кызын кандай нерселердин бардыгынан коргоо болгон мындай каалоосу аябай күчтүү экен дагы. Бардык нерсени кыз үчүн жасайт. Анан баягы анализдеп келгенде, керек болсо ошол 17 жашка чыгып калайын деген кыздын ушул кезге чейин төшөгүн апасы салып берет экен. Тамак жасаганды, алып барып бергенин мен айтпай эле коеюн да. Анан айтат, бир жактарга барганда дагы көбүнчө апасы кошо жүрөт. Анан бир фразасы мени аябай таң калтырды да. Бир жактарга барганда, ал тургай туугандардын арасына дагы барганда дагы бир катуу сөз айтып, ушул кызымдын көңүлүн ортуп койбойбу деп мен аябай кабатыр болом. Башкача айтканда, апанын ички бир установкасы бар. Апа кызын дүйнөгө чыгарбай кармап турат. Эмне үчүн ошол кызы ошол бөлмөдөн чыкпай, эч ким менен сүйлөшпөй ушундай абалга келип калды да? Демек, бул ошол апанын өзүнүн ички кандайдыр бир установкалары да. Ошол дүйнөгө кое бергенден коркот. Аялсам бирөө тарынтып коет, бирөө уруп коет, бирөө көңүлүн түшүрүп коет, бирөө кемсинтип коет деген сыяктуу коркунучтары менен апа ошол кызын үчүн бардыгы мындай бир мындай калканыч, коргоо болуп алган дагы. Анан акыры келип бул эненин баягы күчтүү эне, мен туруп берем, мен баламды коргойм, мен баламды мындай орусча айтканда обидага бербейм, обидага калтырбайм деген күчтүү каалоосу акырында келип чабал инсанды жаратты да. Демек, бала ошол дүйнөгө даяр болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошол нерселер менен бетме-бет келиш керек. Ошол нерселерди башынан өткөрүш керек. Ошентип атып, анан өзүндө кандайдыр бир көнүмдөр пайда болот. Өзүнө турганды, башкалар менен сүйлөшкөндү, өзүн бул чоң дүйнөдө кандай алып жүргөнүн ошентип анан үйрөнөт да. Бул учурда эмне үчүн кыз ошол бөлмөсүнө бекинип алды? Анткени ошол көнүмдөр анда жок. Дүйнөгө чыгуу ал үчүн чын эле коркунучтуу. Ошондуктан, урматтуу апалар, күчтүү апа болгонго аракет кылбайбыз, болгону сүйгөн апа болсок жетиштүү.